Мен ичеги сен жан башыңды кыймылдатканды жакшы көрөмүн. А биз өпкөлөрбүз. Сенин каткырып күлгөнүңдү жакшы көрөбүз. А мен боормун. Сен көп басканда мен аябай кубанамын. И мага жеңил болот. Биз бөйрөкпүз. Сен уртап суу ичкен сайын мен рахат аламын. А мен болсо мемин. 1 мүнөт медитация кылганда кубанам, эс алам. А мен жүрөкмүн. Күнү түнү иштеген, сенин терең дем алганыңды жакшы көрөм. А мен болсо ашказан. Ичке жумшак массаж жасасаң, мага жагат. А биз сөөктөр күндө жылынып отурганды жакшы көрөбүз. Биз көздөрбүз. Сен алысты да, жакынды да бүркүттөй карап турганды жакшы көрөбүз. Мен теримин. Лимфа системасына ылайык массажды жакшы көрөмүн и контрастты душту. Биз баарыбыз микробиомду тең салмакта кармап, ал эми лимфа системасын тазалаганда биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Ички дүйнө хаос болуп, лимфа системасы токтоп турганда биз аябагандай чарчайбыз. Ошондуктан симптомдорду эмес, лимфа системасын тазаласаң, ал сени коргойт. Көрдүңүзбү? Бул сиздин органдарыңыздын каалоосу. Ошондуктан сиз лимфотерапия деп жазып кетиңиз. Лимфотерапиянын өзгөчөлүктөрүн мен сизге кенен айтып беремин.